чечимди мен кабыл алдым дедиңиз эле. Ошондо сиз сотторго чалдырыппы же айттырып Матраимовду камабагыла деген болосуз да. Эгерде андай болсо, көз карандысыз сот системасы эмне болот? Жок, сиз жаңыласыз. Райым Матраимовдун иши сотко жете элек. Муну улуттук коопсуздук кызматы алып келип жапкан. Улуттук коопсуздук кызматы алып келип жапкандан кийин эле маган кабар беришти. Мына кармап келдик, бияка жаптык, камаган атабыз деп. Анан ушу бир 6-7 саат бою сүйлөшүүлөр жүрүптүр. Муну камап койгондо биз мамлекетке бир тыйын акча алып келе албайт элек. Ошондон анан биз мен саясий чечим кабыл сурандым. Мен сурандым, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынан муну камап койгон менен эмне пайда дедик. 6-7 саат ошондой совещание өттү бизде. Анан кийин бул өзү дагы ачыгын айтты, мени камап койгон менен эч нерсе келбейт, андан көрө мен ошол баякы мамлекеттен алганымды же болбосо мыйзамсыз байыган мүлктөрүмдүн баарын, акчамдын баарын Кыргызстанга кайрап келип киргизип берейин деп ушундай сурангандан кийин ушундай саясий чечимди кабыл алдык биз. Буга чейин 10 жыл, 15 жылдан бери деле биздин тарыхыбызда болуп келатпайбы? Камап койдук мына саясатчылардын көбү камалды, 100га жакыны камалды, майда чүйдөсү менен кош эсептегенде. Бирок бир тыйын акча кайра кустубу? Кускан жок да. Мына Атамбаев боюнча алалы, Атамбаев жана анын тегерегиндегилер боюнча 2 жылдан бери камакта жатат. Бир мүлкү мамлекетке бүгүн мына могу мүлкүн алдык, же бир 5 сом төктүрүп алдык деген жок да. 2 жылдан бери биз миллиардтарды колдонуп, мамлекеттин ошо сиз менен биздин акчаларыбыз, карапайым калктын акчасы, бюджеттин акчасы. Ошо менен биз багып келатабыз бүгүн. Мына мындан ары дагы багабыз. Анан келгиле мындай бир иштин көзүн билип, көзүн көрүп турсаң ушул туура багытта кетет деп, көзүн көрүп турсаң ошол багыт менен кетели. Бул менин чечимим бул Кыргызстанда биринчи эле жолу болуп аткан жок да. Дүйнөлүк практикада колдонулуп аткан, башка мамлекеттер колдонуп аткан бул практика. Камап койгондо эмне пайда? Мамлекетке чыгым келет. Андан көрөкчү кустуралы, бардыгын алалы дегендей. Адаттан тыш бир суроо бергим келип атат. Негизи бирден гана суроо Марва ТВ, андан кийин Азаттык. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, саламатсыздарбы урматтуу маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Менин атым Улукбек, Марва телекомпаниясынын башкы директору. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, азыр өлкөбүз оңой эмес кырдаалда, анын ичинде сизге дагы бүгүнкү мындай бир убакыт аз. Ошол себептен бизде бир ушул эң көйгөйлүү болуп аткан бийликке эң ишенбестиктин башаты ушул аймактардан башталып атат. Буга чейинки бийликтер ошонун тагдырын көрдү. Жергиликтүү бүгүн ошол коррупционерлер борбордо эмес аймактардан да башталса деген ойду айткыбыз келет. Андан сырткары мына 2013 жылы Атамбаевдин президенттик учурунда Кытай өлкөсү менен Кыргызстанда келишим болгон, 35 жылдык келишим. Ал келишимде жанагы Туркменистандан өтүп аткан газ түтүкчөсү жөнүндө. Мына ушул жерде бир топ коррупциялык чоң схемалар бар экендигин эксперттер ачык айтып чыгышкан. Ошол эле учурда алай өрөөнү, чоң алай өрөөнү эки жака бөлүнүп каларын дагы эксперттер айтты да. Мына ушул маселеде жанагындай 1 метр 1,45, 1,22 метрлик чоң түтүкчөлөр болорун белгилешкен да. Анан жанагы келишимде эч кандай бир арендасы, ижара акысы бир конкреттүү көрсөтүлгөн эместиги, жана коопсуздугун ошол Кытай өкмөтү коргоорун, мына ушундай түшүнбөстүктөр бүгүнкү күнгө чейин эл арасында айтылып, эксперттер талдап айтып келди, бирок эч кандай бир ачык талкуулар болбоду. Ушуга бир көңүл бурууңузду өтүнөт элек. Экинчиси, мына кара казык алтын кени жөнүндө да маалыматыңыз бар. Мына ушул мурдагы президенттин учурунда да ушул маселени койгонбуз, фактыларды алып барып далилдеп астына тыштаганбыз, бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин бир натыйжалуу жыйынтык болбоду. Оштун прокуратурасынан келип күч органдары басып коюп аткан да. Мына ушул маселеге эми сизден чоң үмүтүбүз бар, чоң ишеничибиз бар. Ушундай аймактардагы чоң уурулуктарды ооздуктайт деген үмүттү айткыбыз келет. Рахмат. Рахмат. Эми аймактарга да жетебиз. Коррупция боюнча биз эми ишибизди жаңы эле баштадык да. Анан бая жаңы эле төрөлгөн баладан эле мындай салыштырмалуу айтканда, силер тур сен чуркап кет бас деген эле талапты койбой кое тургула, эми жетели эми кичинага чейин.
Азыр жаңы эле ишти баштадык. Газ түтүкчөсү боюнча муну изилдеп чыктык. Мурда $4 менен 1000 куб метрине баягы $4 деп түзүлгөн экен эң биринчи келишим. Андан кийин 3кө түшүптүр, анан кийин 2ге, анан азыр 1.8ге ошондойго чейин түшкөн, ушундай түшкөн экен да. Бул эми баягы коррупциялык элементтери бар экен. Мен ойлоп атам, азыр кайра сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бизге эл аралык баа менен гана коюп бергиле, башка эч бир жекече ишкердин же болбосо бир бийликтин тууган уругунун эч кандай кызыкчылыгы болбойт. Бир гана мамлекеттин кызыкчылыгы болот, бирок ошол эл аралык тариф менен болсун деген талапты коелу деп атабыз да. Биз ошону алдын ала сүйлөштүк, баарын изучать эттик. Бул боюнча маселени чечебиз. Бирок бул түтүкчө салыныш керек. Бул бизге эле эмес, кошуна өлкөлөргө, бардыгыбыз элге пайдалуу нерсе да булчу. Бул эчтеке бизден токош сурабайт, наоборот тескерисинче жылына бир 100 миллион тегерегинде, доллардын тегерегинде пайда алып келе турган нерсе. Анан ушул жергиликтүү Азаттык, андан кийин даярдансын коом пресс. Бирок жергиликтүү элге ошону койсо болобу, жергиликтүү эл пайдаланса болобу ошол газ түтүкчөсүнөн? Эми аны ошол салынуу баягы стройканын жүрүшүндө көрөбүз, андай ар кандай варианттарды сунушташты азыр эксперттер, адистер. Аны ушул эми токтоп турат, алчы азырынча токтоп турат, баягы пандемиядан кийин токтогон экен, анан ушул биздин баягы коррупциялык моменттер баягы аралашып кеткен да адамдарыбыз. Ошондон анан токтотуп койгон. Негизи бул эки мамлекеттин ортосунда жүрүп аткан чоң проектлерге жеке адамдар киришпеш керек да. Мейли диге жакыны болобу бийликтин, же болбосо алысы болобу, же досу, же болбосо тууганы болобу, андайлар кийлигишпеш керек. Андайлар кийлигишип кеткен чоң проекттер сөзсүз токтоп калат да. Ошон үчүн биз Кытай мамлекети менен Кыргызстандын ортосунда эки мамлекеттин гана ортосундагы келишим болуш керек бул. Ортодо жеке адам аралашпаш керек да. Бул жерде жеке адам аралашып кеткен үчүн ошону токтоп калган. Биз муну кайра жандандырабыз. Азаттык. Саламатсызбы? Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык радиосунан. 90га жакын адамдын өлүмүнө себепкер болгон Курманбек Бакиев жана анын жакындарын кармап келип, аларды камап, Кыргызстандан чыгарып кетти деген кеминде бир $300 миллион өлкөгө кайтаруу аракетин көрөсүзбү? Себеби учурда колуңузда бийлик бар, тиешелүү күч органдарынын жетекчилери дагы сиздин саясаттагы үзөңгүлөштөрүңүз да. 2010 жылкы окуя боюнча жалгыз эле Бакиевдер күнөөлүү эмес, башкалар дагы күнөөлүү болуп калат да, эгерде мындай чындап адилеттүүлүк менен териштирсек. Эми ал кылмыш ишине жете элекпиз. Биз анын үчүн анын баардыгын кайрадан баягы көтөрүп чыгып, каратып, изилдетишибиз керек да. Ал эми баягы 300 миллион боюнча мен караштырайын, эгерде документтери баардыгы баягы неме болгон болсо, мунун артынан түшөбүз. Азыр ага жете элекпиз. Курманбек Бакиевдерди, анын жакындарын, ошол кездеги жогорку жетекчилерди Кыргызстанга экстрадиция маселеси боюнча сиз ойлонуп көрдүңүзбү? Анан кантип алып кетсе болот? Биз бул маселени көтөрөбүз, сөзсүз түрдө. Бул бүгүн эле эмес, же эртең эле улана турган нерсе эмес. Бул 10 жылдан бери келатат го. Экстрадиция кылып бергиле деп ген прокурор сурап атат. Алмазбек Атамбаев канча жолу айтты. Андан кийинки бийлик деле айтып атат. Бирок буга мен азыр жете элекпиз да. Бир иштегенибиз, толук кандуу иштегенибиз 10 эле 15 күн болду го. 10 эле күн болду. Позициям мен ошо улантам ошол ишти. Мурунку бийлик ошо жүргүзүп келаткан ишти улантабыз.